Ушуга кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 16 апрель күнгө шейшемби ЛТР каналында маданият жаңылыктары. Студияда сиздер менен Аида Шекенова. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. Ал эми маданий баалуулуктар улут менен бирге жашай турган көнүрбүс салттуу баяндар мурасы. Ушул өңүттө болуп аткан маалыматтар тууралуу Учкай баяндап өтсөм. Асыл мурас туланткан Залкар Манасчы. Поэзиядагы 3 дүйнө. Цирк аренасында. Асыл мурас тууланткан Залкар Манасчы китеп көргөзмөсү жана эл аралык илимий конференция Сапарбек Касманбетовдун 85 жылдык мааракесине арналды. Менин жылдарым, менин байлыгым деген сөзгө токтолсок, өмүр байлыгы бир адамдыкы. Ал эми Манаска кылган кызматы, аны жайылтуудагы эмгегинин жемиши болсо, жалпы журттун байлыгы. Манас дүйнөсүн кылымдан кылымга, муундан муунга жеткизген, улуу сөзгө кызмат кылып, уккан жандын баарына багынткан манасчылар. Алардын арасында заманыбыздын Залкар манасчыларынын бири Сапарбек Касманбетов өмүрүнүн 85 жазын ак жолтой эли журту менен бирге тосуп алды. Сапарбекте атамдың ай, салмактап айтсам жакшы экен. Анкенин Айкөл Манас баштаган асылдын кебин тапчы экен. Манасты биз колдоого алышыбыз керек. Себебистин ата-бабаларыбыз илгертеден тартып ушул Манас менен өзүнчө чоң сыймыктанып, ушул Манас менен дем алып, Манас менен арасындагы салт, кадыр, барк, өнөр кесип, ушулардын баардыгын үйрөнүп келишкенбиз. Кийинчерээк көбүнчө жаштар көңүл бурбай келатабыз. Муну абыдан колго алышыбыз керек. Мен 6 жашымдан Манас дүйнөсүнө кабылып, ошондон бери карай келаткан учурлар, кээ кезде убакытты кетирип айтпай калган учурларда кичине оорукча да болуп калат. Аны өзү да ойлош керек ар ким. Аны кандай ооруганын, эмне болгонун даттануунун да кереги жок. Табикаттын берген, Кудайдын берген өзүнчө ушул бизге тартуулаган иши, ошону колго кармап өстүрүп, элибизге кызмат кылыш үчүн ушул Манасты дайыма ардакташыбыз керек. Сапарбек агайдын Манас айтуу ыкмасы, текстинин түзүлүшү башка манасчылардыкынан өзгөчөлөнөт. Ал Манасты абдан түшүнүктүү кылып айтат. Текстинде эски, унутта калган архаизм сөздөр жокко эсе. Салттуу, классикалык текстке төп келерин айтышат. Сапарбек Касманбетов Манас үчилтигин айтуу менен катар кыргыздын эпикалык жөрөлгөсүн улантып, Манастын шакирттери, кыргыз баатырларынын галереясын өркүндөткөн. 20-кылымдын жалындаган жарчысы, жаңылбаган ырчы Саякбек Каралаевден тестер кезинде ак батасын алып, колунан устукан шыбагасын алып калган адам, кийин канча жыл өткөндөн кийин дагы жазбай таанып, Саякбек Каралаев баягы менин колуман устукан алган бала сенсиңби деп Сапарбек атага кайрылган учуру болгон экен. Мынакей ошо Саякбайды көргөн адамды биз көрүп, жанында жүрүп, маектешип, устат катары тутуп, чыгармачылыгын үйрөнүп калдык. Манасчылар кылымдарга салынган көпүрө деп айтылган сөздү ушул нерсе, ушул аксакалдар далилдеп турат. Манастын чоң бөлүгү каармандар болгон эр Кошойдон баштайм деди. Анан Кошойдун эрдигинен баштап, эр Кошой деген ат менен ошол эпос жазылды да. Анан бул жазылган учурларда мен мугалим катары, анан мен жардам бербеген ким жардам берет? Баардык жазган чыгармасын окуп чыгып, талкуулап, темалап, мазмундап, иреттеп туруп, анан тиги академияны көздөй, кийинкисин басмакананы көздөй жөнөтүүгө ошол тынымсыз талап кылып турдук. Ошон менен кийинки кездерде бир топ чыгармаларын жаратты. 1995 жылы Лондонда BBC радиосу уюштурган Манас кечесинде комуз менен терме ырдап, чоң эпостон үзүндү айтат. 2009 жылы Улуу Британиядагы Азия жана Африка изилдөөлөрү боюнча университети Сапарбек Касманбетовдун вариантында
Өзүнүн айтуусу менен Манас Семетей эпостарынын аудио дисктерин англис тилиндеги китеби менен басып чыгарышкан. Мындан башка Сапарбек Касманбетовдун Бала кыялы, Балыкчы баяны, Балдардын Бала манасы жыйнактары, Асыл эне поэмасы жана Эр кошой эпосу, Билерик дастаны китеп болуп чыкты. 1998 жылы бир жолу Англияга барганда аны жаздырып калышкан эле. Андан кийин 2005-2006 жыл атайын конференцияларга чакырылып, атайын студияларда 2-3 күндөп анын манасын жаздырып калып, анын айтуусунда Манас эпосу проза түрүндө англис тилине которулган. Ошол проза түрүндө которулганы элге окуганга оңоюраак болуп, кызыктуураак болуп, мисалы үчүн буга чейинки академиялык эң мыкты Уолтер Мей тарабынан котормо болгон, бирок ал академиялык, көлөмдүү болгондуктан эл оңоюраак, окуганга кызыктуураак деп прозага дагы көбүрөөк качырышат. Учурда англис тилдүү коомчулук Манас эпосунун мазмуну менен Сапарбек Касманбетовдун вариантында айтылган Манастын кара сөз, прозага которулган мазмуну менен таанышып келатат. Манасчы Төкмө акын, Кыргызстандын улуттук жазуучулар жана журналисттер союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Манас 1000 юбилейлик медалинин жана даңк медалинин ээси, Балыкчы шаарынын ардактуу атуулу. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сапарбек Касманбетов күн өргүс көркөм, рухий мурасты улуттук жана эл аралык деңгээлде даңазалап таанытууда орчундуу салым кошуп келет. Ал жашаган жылдар өмүр байлыгы, эмгектери болсо улуттун, элдин байлыгы. Бир күн минип зуулдаган учканат, бир жыл күткөн бала жытын жыттатат, бийигинде жүрсөң дагы асканын бир күн өтүп өмүр аздан кыскарат. Акындар арасында калемдештердин башын бириктирген поэзия кечеси өткөрүлүп келет. Буга чейин көптөгөн акындардын чыгармаларын даңазалаган Самалык бул күнү 3 жаш акындын ыр-саптарын көркөм баян этти. 3 дүйнө деп аталган поэзия кечеси жөнүндө эр жигит Тилекбек уулу айтып берсе. Дүйнөлүк адабиятта бийик орду бар жазмакындык өнөр те абалдан бери ар бир улуттун көңүл чордонунда даңазалануу менен азыркы күнгө чейин тамырын жайылтып келет. Жаз, жамалы жаш баладай, жашоонун башталышы, жерине мээрим төгүп, тамырлар жанып, өнүп, бүчүрлөр бүрүн ачты, бай чечек гүлүн ачты, карагыла. Чексиздик сапарына багыт алдык. Көрүп келип журтубузда, кубаныч ууртубузда, шаң кылып тирүүлүктү, таң кылып тирүүлүктү сүргөн бакыт. Поэзия дүйнөсүн сөз менен сүрөттөй турган болсок, өзүнчө бир чеги жок ааламды айтууга болот. Анан ыр жазуу, ыр дүйнө бул мен үчүн ички эмоцияңды чыгаруу деп түшүнөм. Ыр жазуу бир мен үчүн бакыт деп айтсам болот да. Азап жана бакыт. Эгер жакшы жазып алсаң бакыт, эгер ойлогон оюңду жаза албай калсаң, кыйналып, же болбосо үнүң коомго жетпей атканын көрүп, бул кыйналуу да бир. Менин ички дүйнөмдү кандай болсо ошондой түшүрүп алам. Мындай ыр жазуу бул чоң жоопкерчилик. 3 дүйнө талышындагы 3 өзгөчө жана 3 багытта жазган калемгерлердин поэзия кечеси Сейтек балдар жана өспүрүмдөр борборунда Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонду тарабынан уюштурулду. Роза Отунбаеванын коомдук демилгеси фондунун негизинде өткөрүлүп жатат. Бул кеченин айырмачылыгы ошондо. Себеби бул кечени уюштуруу милдетин биз аркалаган жокпуз. Биз жөн гана сценарийдин аркасында иштедик. Бул кеченин 3 дүйнөсүнө Акбар Кубанычбеков, Акжол Дооронбек уулу жана Адилет Сарылбек уулу кирип, өздөрүнүн өнөрүн өргө чаап, ырлардын күрө тамырын чертип көркөм окушту. Менин өзүмдүн аткарылбай калган балалык кезимдеги кыялым бул мен оончу ырчы болсом, өзүм ыр чыгарып, өзүнүн сөзүн жазып, өзүнүн оонун жазып аткарсам деген жакшы ниетим бар эле. Буюрса оончулукка башпак элекпиз, бирок чыгармачылык менен алектенип жүрөбүз. Чыгармачылыкка башпагып калганын себеби бул ички туйгулардын тынч койбогону болуш керек деп ойлойм. Мисалы, мен ыр жазганда өзүнчө бир ай жеңилдейм, жакшы ыр жазып алсамчы. Поэзия кечесинде 3 калемгердин ырларын театрдын актерлору жана телерадио алып баруучулардын коштоосунда көркөм окулуп, оонду ырлары жаңырап, кечеге келген көрүүчүлөрдүн кызуу сүрөнү менен уланды. Песенный жанр жана поэзия жанры деп айтылат. Мисалы, орус адабиятында болобу.
казактарда да бар жыр жана өлең деп айтылат. Ал эми кыргыздарда баарын коштуруп ыр деп коебуз да, баардыгын эле. Ырчылар ырдаганда дагы бирок ошонун баарын бир калбырга салып карайбыз да. Мен өзүм музыкага жакын адам болгон үчүн ал жак дагы бир өзгөчө башка бир дүйнө. Экөөнү бир деп айта албайм да. Чыныгы поэзикалык чегинүү, толгонуу бул башка нерсе, ал эми ырга сөз жазуу бул таптакыр башка нерсе. Өлкөбүздө поэзия кечелердин байма-бай өткөрүлүп турушу коомчулуктун аң сезимин адабият чөйрөсүнө шыктандыруу болсо, экинчи жагынан акындардын жана жаш калемгерлердин чыгармачылыгын колдоо болуп саналат. Айтамын канаңы, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заманы, жаңымын баба салдың уланды. Эржигит Лекбек уулу, Айсырга Кадырова, жырга суранчулуу маданият жаңылыктары. Кадырын туюп артынан мен. Искусствонун көптөгөн түрлөрүн камтыган цирк аренасы көрүүчүлөргө өзгөчө оюндарды тартуулоо менен кызыктуу болуп келет. Кыргызстанда эң алгачкы цирк труппасы 1962-жылы түзүлгөн. Ал Жаш Кыргызстан деген ат менен чыгыптыр. Бүгүнкү күндө цирк өнөрпоздору эл алдына улам жаңы эмгектерин тартуулап аткан учуру. Цирк аренасына баш баккан Гүлбар Камчыбек кызы. Толкундануу, таң калуу, кубануу, сүйүүнүү менен көрүп отурган тестирлердин каткырыктарын жаңырткан Борбор шаарыбыздагы улуттук циркте кереметтүү концерт болуп өттү. Кыргыз циркинин калыптанышына чоң салымы бар. Туаса талант Айтулуу Никулиндин окуусу Кадырбек Тажиев 54 жылдык өмүрүн циркке арнаган. Карылыкка моюн сунбаган, өз ишин берилүү менен аткарып, көрүүчүлөргө жырмайып тартуулаган маскарапоз манежге чыкканда кичинекей бөбөктөрдүн боорун эзип, ар бир номеринде күйөрмандардын маанайын көтөрүп келген Кадырбек Тажиев кыздардан дагы маскарапоз чыгыш керек деген максатта тарбиялап келген жаш шакирттеринин шоусу да кесилип олтурат. Эл толтура, тим эле балдар кыйкырып, тим эле укмуш дүңгүрөп, мына залдын ичинде 2000 зрительдер отурат да. Азыр өзүнчө балдар үчүн кубаныч, алар тим эле клоундар менен чогуу манежге чыгып кетип атат. Ошондой эле дагы жаңылык. Клоун дегенде эркектер чуркап чыгат да. Азыр болсо клоун десе 2 жаш кыз ыргып чыгыпчы. Бул өзүнчө Кыргызстанда переворот да, мына клоундар. 2 жаш кыз, азыр мына представлениеден көрөсүңөр, 2 жаш кыз бүт залды күлдүрүп атышат. Ана татынакай эле жап-жаш 18-20дагы 2 кыз абдан бүгүн таң калтырып атат да. Жаачылар, гимнаст-акробаттар, иллюзионисттер, ат үстүндө оюн көрсөткөн жигиттер жана жаш маскарапоз кыздар көрүүчүлөргө мыкты эс алуу тартуулашты. Мени ошо Кадырбек Тажиевич агайыбыз алып келген. Клоун албетте кыздар чыгыш мен үчүн да жаңылык болгон. Анын максаты Кыргызстанда жаш кыз клоундорду чыгаруу болчу. Анан мен чыныгында өзүмдүн иштериме биринчисинде каршы болгонмун. Анан экинчисинде Кудай буйруп, экинчи жолу сунуш кылганда ошо макулдугумду бергем. Жашоодо аябай шайырмын, кыздарды аябай тамашалап, аларды ыйлатканга чейин барам. Мүмкүн ушул сапатымдагы көңүлдү бурдурган болуш керек. Бул клоундун мен ойлочумун оңой эле го депчи биринчи келгенде. Эмне чыгасың, ойноп коесуң, оңой. Көрсө бул аябай кыйын экен. Бул циркке көбүнчө балдар келгендиктен сен өзүң ишенбей туруп, ошол жазып аткан ишиңе өзүң ишенбесең, балдарды таптакыр ишендире албайсың да. Ошондон өзүң ишенип өзүңдө деп сүйүнүп деп чыксаң, балдар да аябай жакшы кабыл алат да. Балдар мындай чын жүрөктөн кабыл алып, монткенде уже толкунданып ан сайын ойногун келип, башкача бир сезимдерди калтырат экен да. Бул оңой көрүнгөнү менен аябай татаал жумуш экен. Күйөрмандардын баарынын көңүлү көтөрүнкү экени алардын жүздөрүнөн көрүнүп турду. Айтор бул шоу күйөрмандарды керемет дүйнөгө жетелеп, кичинекей бөбөктөр цирк деген сыйкырдуу аламга сөңгүп кирип кетишти. Клоундарды көрдүм. Иттерди көрдүм, шокушту итти көрдүм. Маған жақты аябай. Сага жакты цирк?
Жактар итти жактырган итти. Иттин эмне кылганы жакты? Секирген анан кишиден ачынан өткөн менден. Мага күчүктөр жакты, анан клоундор жакты. Фокусниктердин фокустары жакты, акробаттар жакты. Мага биринчи номер жакты, турникте секиргендер. Анан фокусник, иллюзионисттер. Гүлбар Камчыбекова, Абдулла Сусенов, Даругүл Бакытбек кызы, маданият жаңылыктары. Жамгыр менен жер көгөрүп, бата менен эл көгөрүп жашаган жергебизде дайым жакшы гана жаңылыктар болсун. Кайрадан эфир аркылуу кездешкенче саламатта болуңуздар. Кечиңиздер болсо ойдогудай улансын.